угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Айлампа программасы аркылуу улантат. Соңку күндөрү кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө бекеттериндеги оор жүк ташуучу автоунаалардын кармалып турушу бул коомчулукта бир топ кайчы пикирлерди жаратты. Эмне үчүн кыргыз өкмөтү иштиктүү аракет көрө алган жок, же болбосо чабал иш жүргүзүп жатат деген сыяктуу сын пикирлерди жаратты. Деги эле бул кырдаалдын жаралышына эмне жагдай түрткү болуп жатат? Биз талкууга алганы турабыз. Студиянын меймандары менен тааныштырып өтөйүн. Алар Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Марлен Маматалиев. Саламатсызбы? Ошондой эле ЖИА бизнес бирлигинин төрагасы Темирбек Ажыкулов. Кош келипсиз. Жана азыр биздин студиябызга Соода өнөр жай палатасынын транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткерим келип кошулат. Биз студиянын номерин дагы бир эсиңиздерге салып өтөбүз. 68 06 06 жана 0552 68 06 WhatsApp номер аркылуу дагы суроо же пикирлерди калтырсаңыздар болот. Марлен мырза, мына сиз эл өкүлү катары деле ушул 20-марттан бери тиги түзүлгөн кырдаалга өзүңүз көз салып байкап атсаңыз керек. Эмне себептен ушундай болуп атат? Чыны менен эле казакстандыктардын койгон мындай кыргыз тарапка кинеси туурабы? Биринчиден эң негизгиси биз түшүнүп алышыбыз керек. Бул жанагы 2017-жылы болгон блокада эмес, чоң саясат эмес. Анда өзүңүзгө белгилүү болгондой биздин экс-президент Атамбаевдин айрым айткан сөздөрүнөн кийин Казакстан толугу менен жапты десек деле болот. Жаап коюп, ошондо айырмасы жок айыл чарба продукциясы болобу же башка продукциялар болобу толугу менен границабыз жабылып, катуу досмотрго кабыл алып калганбыз. Ал эми азыр эмне болуп атат? Азыр андай чоң саясат жок десем болот, бирок кандайдыр бир түрдө саясат да бар деп айта алам да. Биринчиден эми жакшы жагы айыл чарба продукциялары өтүп атат. Бул мурдагыга караганда да эми салыштырмалуу айтып атам. Ал эми көйгөй жагы ушул биздин көбүнчөсү Кытайдан келген товарлардын баардыгы өтпөй атат да. Эми алардын декларациясын туура эмес толтурдуңар деп биздин товарларды текшерип, бирок фактыларда тилекке каршы чыгып калып атат да. Эми бул жерде андай нерселер боло бериши мүмкүн, кездеше бериши мүмкүн, бирок кыргыз тарап ошол эле кезекте Казакстанга өзүнүн доматын да айтыш керек да. Мисалы, Хоргос деген бир жер бар. Казакстан менен Кытайдын ортосундагы бир жер. Эсиңизде болуш керек, биз ЕСке кире электе биздин Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда границада ушундай помогайки деп коебу эле же бир нерсе деп коебу. Элдер 25-50 килограммга чейин товарларды пошлина төлөбөй эле өткөзүп алып жүрчү да. Анан эми бир кирбей эле бир жок дегенде күнүнө бир 20-30 жолу кирип, жүздөгөн адамдар. Бирок тонналап деле товарлар кирип кетчү да, кирип жүрчү. Ошондой эле нерсе азыр Казакстан менен Кытайдын ортосунда Хоргос деген жерде ошондой нерсе бар да. Ал жерде биздикилер байкап карап көрсө, ал жерде тонналап деле товарлар кирип атат. Буну ЕСтин алкагында биз бир мүчөлүктө болгондуктан биз өзүбүздүн да претензияларды айтыш керек да. Алар бизге кандай домат коётса, биз да ошондой домат коюшубуз керек. Негизинен эле таможня жакта эми ошондой товарлар чыгып аткандан кийин, демек биздин погранслужба немеде таможнябызда баары жакшы эмес. Көйгөй бар, жакшы эмес. Демек контрабанда маселеси дагы деле бар экен да. Темир мырза, сиз кандай ойлойсуз? Негизи ушул экономикалык биримдиктеги эң жакын кошуналар товар өткөрүүдөгү абалды эмне үчүн жөнгө сала албай атышат деген ойдосуз? Мындай тең укуктуу сүйлөшө албай жатабызбы? Менин оюмча бул жерде көп эле учурда саясий, анан ошол учурда экономикалык дагы жагдай бар. Себеп дегенде азыр Марлен мырза айтып кетпедиби? Могу Хоргос депчи. Бул бир чоң эле маселе. Оңой айтылбаганы мененчи. Себеп дегенде биз 20-жылдан бери Дордой иштеп жүрүп, бүгүнкү күндө Дордойго альтернатива катары ачылып, Хоргос. Ошондуктан Дордойду жабуу максаты биринчиден, экинчиден биздин дагы бир бизге бир экономикалык бир блокада коюп, балким бир башка бир саясий дагы
максаттарды көздөп аткан болушу мүмкүн дегенчи. Ошол учурда унутпашыбыз керек, биз бажы биримдигине киргенбиз, ээпке чогуу киргенбиз. Ошондо ошол ээптин алкагында кол коюлган келишимдердин бир да рухуна, духуна туура келбеген иш-аракеттер да. Биз ошол учурда унутпасаңыздар керек, биз канча жылдан бери эле жүрөбүз. Ошо бажы биримине киргенден бери Кыргызстанга дагы ошо Казакстан тарабынан контрабанда товар кирип эле жүрөт. Кирип биз канча жылдап расмий иштеген дистрибьюторлор болсун, башкалар расмий иштеген ишканалар ыйлактап эле жүрүшпөйбү? Границаны жаап бергиле, карап бергиле депчи. Бирок ошого биздин өкмөт реакция кылган жок. Себептегенде биз ээптин алкагында кол коюлган келишимдер бар. Ошонун алкагында биз эч нерсе кыла албайбыз деген позициядабыз да. Бирок эмнегедир бул позицияны Казакстан карманбай атат да. Себептегенде бул ээптин алкагында биздин чек арабыз ачык болуш керек. Баары кирген чыккан товардын баары текшерилбей өтүшү керек негизичи. Ушуну текшерип аткан болсо, менин оюмча бул жерде биздин кыла турган нерсебиз албетте түздөн түз ошол казак өкмөтүнө кайрылып, экинчиден бул ВТОго жана биздин ээптин башкармалыгына кайрылып, бул маселени ошол деңгээлде чечилиш керек. Бул жерде бир эле биз бир заявление кылып коюп, жарыялап койгон менен чечилбейт да. И ошол учурда мен ойлойм, бул жерде бул бир кысым катарында кабыл алыш керек. Менимче бул себептегенде бул 300гө жакын жүк ташуучу унаалар деп атат. Күндөн күнгө көбөйүп атат да. Анан ошол учурда орусча айтканда выборочно кылып, сельхозпродукциясын өткөрүп, калган өткөрбөйбүз деген ошол эле продукция кеткен кийим-кечилер болсун. Дордойдон кече эле сүйлөштүк ишкерлер менен. Биздин Дордойдо өзүнүн жергиликтүү өндүргөн товарлар өтпөй атат, атпайбы? Макул Кытайдан келген товар болсун, ал башка маселе. Бирок ошол учурда биздин товар өтпөй калды деп ыйлактап жүрүшөт да. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, бул эки тараптуу эле чечилиш керек, эки тараптуу отуруп кылыш керек. Бирок биз эмнегедир ушул чек ара мененчи 20 канча жылдан бери кыйналып жүрүбүз да. Дайым эле ушу биз запка тартып эле жылга болуп атат. Жылга эле болуп аткан нерсе, албетте масштаб барганда ар жыл ар башка болот. Бирок акыркы жылдары барган сайын күчөп барат да. Менимче буну жогорку деңгээлдеги биздин аткам нерлер менен ошол казак мамлекети отуруп так сүйлөшүп алыш керек. Анан бул жерде негизинен баягы жүк ташуучулар азыр ассоциация өкүлдөрү келсе да айтышар, казак тарап документте көрсөтүлгөн товар менен жүктөп келаткан жүк дал келбей атат деген негизги жүйөнү келтирип атышкан экен. Анан демек, эгерде алардын айтканына ишенсек, демек бул жерде абдан чоң коррупция бар деп айтканга мүмкүнчүлүк барбы же бул жөн гана шылтоо болуп атабы анда? Эми бизде мүмкүн кездеши мүмкүн андай нерселерчи, бирок андай азыр айтып кетпедиби, Казакстан тараптан да андай нерселер болот. Негизи эле ээптин ичиндеги мамлекеттердин арасында көп болот да. Мисалы, Белоруссияга Россия ар дайым эле ушундай немелерди, претензияларды коет да. Себеби Белоруссияда чыкты деп эле продукцияны негизинен ал жактан чыкпай эле Европадан көп товарлар Белоруссияга киргизилип, анан Белоруссиянын как өзүнүн ички продукциясы деп турган Россия рыногуна кирет да. Эми бул жерде ээптин ичинде өзү негизи комиссия бар. Ал жерде ар бир мамлекеттен 2 министр бар. Биздин да 2 министрибиз бар. Ал жакта департаменттер бар. Анан ошого окшогон маселелер болгондо ал жерде сөзсүз түрдө баягындай комиссия отурат дагы. Керек болсо соту дагы бар. Комиссия отурат дагы ошол берген претензиялардын баарын топтоп бериш керек да. Тез арада өкмөт тараптан ошол чаралар көрүлүш керек. Анан негизи эле өкмөт дагы Тажикстандын немесинде болгондо, конфликтисинде болгондо 27 мартта болсо 13 мартта только реагировать этпады. Ошондой сыяктуу болуп калып атабыз да, келки ушулардачы. Биз дагы бат-бат 20-сында башталдыбы? Анча убакыт өттү. 20 күндөй убакыт болуп калды. Кетти. Аны тез арада 3-4 күндө эле кайрылып, ээптин мүчөлөрү менен чогулуп чечсе болот эле да бул маселеничи. Эми сиз айтып атасыз, жанагы болот абы бизде тиги ошондой жагдайлар деп. Мүмкүн ошондой жагдайлар бар, 1-2 случай. Ошону алып туруп эле азыр казак тарап бизге домот коюп атат. Уланталы программабызда мына азыр биздин студиябызга дагы бир ошол программанын өкүлү келип кошулду. Ал Соода өнөр жай палатасынын транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткерим уулу. Талант мырза, айтыңызчы, негизи түзүлгөн кырдаалды аябай баягы жон териңиз менен сезип, көрүп, билип турасыз да. Чыны менен эле күнөө биз тарапта да кетип атабы же бул казак тараптын жон гана шылтоосу болуп атабы? Эми идеалдуу эч нерсе жок деп айтсак болот. Бирок эмнегедир казак тараптан 2017 жылдагы болгон окуя
Андан кийин 2017 болгон окуяда өлкө башчыларынын эки тараптуу пикир келишпестиктеринин негизинде келип чыкканда ошол учурда да казак тарап айтып чыккан, кыргыздар жалгыз гана контрабанда ташып атышат, документтери туура эмес, ал эмес, бул эмес деген негизсиз жүйөлөрдү коюп баштаган. Андан кийин азыркы учурда эмне себеп болду, кандай саясий пикир келишпестиктер бар, казак тарапка эмне жакпай калды, же болбосо ушул жол жабуу менен мына жакында баштала турган сугат суулар боюнча маселени козгойшобу, же болбосо Харгос тараптагы кирип жаткан Кытайдын товарларын өзлөрүнө бурган ниеттери барбы, эми бунун божомолу көп да. Ошол эле убакта казак тараптан, Казакстандан Россия Федерациясын көздөй ушул Харгос өткөрүү пунктунан, Алашанка өткөрүү пунктунан темир жолу, автожол аркылуу Кыргызстанга кирип аткан караганда 10-15 эсеге көп жүк кирет. Алардын баардыгы тең, документтери төп келишип, баардыгы тең идеалдуу түрдө өтүп атат дегенде мен өтө алысмын. Эгер мындай мониторинг жүргүзгүсү келе турган болсо, анда Россия Федерациясына официалдуу кайрылалы дагы, алар дагы чек арасына өткөрүү пунктуна ушундай көзөмөлдө жүргүзсүн, мониторинг жүргүзсүн. Ошол учурда Кыргыз тарап көбүрөөк контрабанда ташып атабы, же Казакстандын айдоочулары көбүрөөк контрабанда ташып атабы? Бул нерсе ортого келип чыгат эле да. Анан азыр Казакстанга бир нерсе жакпай калса эле чек араны жаап алып кыргыздар контрабанда ташыйт, кыргыздардын документтери туура эмес. Эми 2015-жылдан бери бул товарлар ташылып келатат да. Анда 2015-жылдан бери эмнени карап атышат? 4 жылдын жүзү болду. Ошондон бери бул нерселерди көзөмөлдөп келген болсо, Кыргыз тарап эч бир регламентти аткарбай келген болсо, анда бир ай мурун бу официалдуу түрдө дипломатиялык негизде Кыргызстан силер ушундай туура эмес нерселерди кылып атасыңар. Эгер биз айткан нерселерди кылбасаңар, бир айдан кийин биз чек араны жабабыз, мониторинг кылабыз, текшерүүлөрдү жүргүзөбүз деген сыяктуу нерселерди айтыш керек болчу да. Мен сени менен ойноп аткам, бүгүн сен мага жакпай калдың, сени менен ойнобойм деген сыяктуу бул эл аралык деңгээлде өтө пасттык да, жолду жаап коюш. Сиздер расмий түрдө, мисалы, макул өкмөт көрүп билип турат, ансыз деле, бирок кайрылып көрдүңүздөрбү? Эмне реакция жасап атат алар? Казак тарапка эми байкалып атабыз, сезилип атабыз. Казак тарапка жеке ишкер же болбосо жеке фирма катары биздин эч кандай кайрылганга укугубуз жок. Кайрылган күндө дагы бизге эч кандай жооп бериши мүмкүн эмес алардын. Бул жактан биздин өкмөт тарабынан, биздин бийлик тарабынан бир официалдуу кайрылуу жасалыш керек эле. Азыркы учурда тилекке каршы эч бир өкмөт мүчөлөрүнүн официалдуу түрдө өткөндө президенттин аппаратынан гана бир расмий жарыяланган болду. Анын сыртында бир официалдуу бирөө келип ушул кыргыздардын жүк ташуучулары, ушул жерде соода саттык менен алектенген ишкерлери жабыркап атып турду. Бирөө бир мындай жан тартып келген жок да. Бизди ушул айдоочулардын айтымы боюнча чек арада күтүп жаткандар Казакстандын же болбосо Кытайдын айдоочулары тургандай эле мамиле болуп атат да. Марлин мырза, эмне үчүн мындай өкмөт аракет кылбай жатат? Муну мисалы парламентте ансыз деле кээде кечирип коюңуз, мындай майда чүйдө маселелерди карап атпайсыздарбы? Караса болот беле? Эми биз бир жума жана эл менен жолугушуп калдык. Бүгүн премьер-министр саат 9-да келет. Жанагы Казакстан, Тажик-Кыргыз чек арасында маселе каралат. Аны да жабык эшик артында карагантасыздар. Каралат, сөзсүз түрдө ал жерде бул да маселе көтөрүлөт. Башка бирөө көтөрбөсө да мен көтөрөм да. Сын пикирлер сөзсүз түрдө айтылат. Жана айтып кеттим, чындыгында Тажикстанда болгондой эле бул жерде дагы эч бир мындай жакшы айтып кетти, өдөңкү деңгээлде реакция жок да. Жумуш да жүргүзүлбөй атат, реакция да жок, официалдуу түрдө бир кайрылуу да жок. Ошо мен айтып кеткендей эле, бул жерде эң негизинен тез арада ИЭБтин ичинде болгондон кийин ошол жердеги биздин эки министрибиз тез арада бул жумушту чечиш керек да. Мисалы, саясий өңүтү дагы болушу ыктымал деп атпайбы? Сиз ошондой өңүттү көрүп турасызбы жеке өзүңүз? Эми жана айтып кеттим, чоң саясат 2017-де жок. Андай жок. Андай жок, бирок экономикалык саясат бар деп ойлойм да. Мисалы, азыр жана сууну товар
катары сатыш керек деген дагы маселе соңку учурда жандана баштабадыбы? Канча жылдан бери эле көтөрүлүп келе жатат, бирок кыргыздардын мындай саясий эркинин жоктугунанбы бул маселе чечилбей келатпайбы? Бул таасир этиши мүмкүнбү? Мисалы, сиз эл өкүлү катары оюңузду айта аласыз да. Эми суу болобу, башка маселе болобу, бул Казакстандын рычагы болгондон кийин бул саясатта сөзсүз түрдө ал рычагды колдоно берет да. Биз качан гана ушул тең ата болуп сүйлөшүп, керек болсо биз эптен чыгабыз, эгер ушундай боло бере турган болсо деген мындай чоң кадамдарга бармай сайын бизди ушинтип азыр айтып атпайбы, ойноп турайлы, анан керек болсо ойнобой коебуз деп биз менен ар дайым ар кандай маселелерди, суу гана эмес, баардык маселелерди чечип келген, ушинтип чечип да келе берет да. Мисалы, алардын негизги карманган жүйөсү бул контрафактык продукция болуп атат да. Казакстандан Кыргызстанга өтө турган баягы ошол эле жана аткезчилик менен келген продукциялар боюнчачы бир анализ жасалыш керек беле? Ошондо биздин мындай бетке кармай турган дагы бир ишибиз болот эле да, айта турган. Мына бизде ушундай, сиздерде көлөм мындай депчи. Мен жок айтыңыз. Азыркы учурда казак тарап мониторинг жүргүзүп атат жана бажы көзөмөлдө эмесинде жасап атышат, функциясында жасап атышат. Бул негизинен эмне деп атышат, өзүлөрүнүн коргогон бир фразасы бар. Биз Казакстанга кирип жаткан, Казакстанга кирбеши керек болгон тыюу салынган товарларды мониторинг жүргүзүп атабыз дейт. Макул, ага мониторинг жүргүзүшсүн. Эң биринчиден бул жерде экономикалык биримдиктин регламенттерин бузуп атат. Эң биринчи. Экинчиден эл аралык жүк ташуунун негизги куралдары бар да. Чек ара өткөрүү пункттарында белгилүү бир жүктөрдүн көлөмү өтүп жаткан убакта ошол жерде азыркы заманбап технологиянын жардамы менен компьютерда эгер 100 машина өтүп аткан болсо, компьютер өзү арасынан иргеп 10 машинеде бирөөнү текшерүүгө киргизет. Бул рентген менен болобу же башка түрдө болобу текшерүүлөрдөн өткөзүп, жана башка өтүп жаткан автоунааларга тоскоолдук жаратпаш керек да. Азыркы күндө казак тарап Кыргызстандан кирген даяр кийим продуктлардын баардыгын тең 100% көзөмөлдөн жана текшерүүдөн өткөрүү деп атышат да. Бул биринчиден Казакстанга кирбей турган жүк, транзиттик жүктөр болуп эсептелет. Транзиттик жүктөрдү эч кандай токтотууга укугу жок. Жана ал жерде жанагындай наркотикалык же болбосо курал жарактын сыртында рентгенден көрсөтүлбөгөн болсо, ал товарды өткөрбөй коюуга эч кандай укугу жок да. Азыркы күндө заманбап технологиянын ушул жакшы нерсеси бар. Рентгенден өткөрүп атканда ошол рентгенден канча көйнөк, канча шым же жана башка кийим кечелердин санына чейин билдиргенге мүмкүнчүлүгү бар технологиянын. Жанагынча нерсенин баарын түшүрүп, санап, жөн эле адамдарга азап тарттыргандын эч кандай кереги жок да. Азыркы күндө жанагы биздин чек ара кызматынын айтканы боюнча кыргыз айдоочулары ошол жерде өзлөрү искусственный кезекти көбөйтүп атышат жана тыгындарды пайда кылып атышат деп атпайбы? Бул эми айла жоктун нерсеси болуп атат. Ошончо күн очередте туруп, андан кийин кайра сенин А тамгаң жок экен, Б тамгаң жок экен, 2 кепкаң ашык экен деп кайра артка жиберген айдоочулар документин түздөп кайра кириш үчүн жанагынча 300 машинанын аркасына кайрадан кезек күтүүгө эмес, ошол жерден документин түзөтүп келип кайра өтүүгө далалат көрсөтүп атат. Анын баардыгын тең чек ара кызматы болобу, казак тарабы болобу, эми расмий бийлик ушул нерсе экен, өзүнүн күнөөнү алып салып эле мен жапжакшынакай эле турам, тиги келип тийишип атат дегендей эле бир мамиле кылышат да. Муну жасабаш керек болчу. Анан жанагындай санап жатканда айдоочулардын көпчүлүгү өзүлөрү кирбей жатышат, көзөмөлдөөдөн качып атышат деген нерсенин баардыгы тең жүйөсүз деп айтам. Мен үчүн дегенде жанагынча мüşөктөрдүн баардыгын ачып, ар бир товарды санап атканда тебеленип атат. Бизге келип аткан видеолордо упаковкалар баары бузулуп атат. Бул кардардын алдында бир белгилүү бир жоопкерчилиги бар. Ошолордун баардыгын тең аткарыш керек. Казак бийлиги ачык эле айтып атат: мен сенин товарыңды 100% текшерүүдөн өткөрөм деп атат. Ал жерде 10 машинени бир убакта санагандай мүмкүнчүлүгү жок. Ал жерде анчалык
иштеген атайын жабдыктар коюлган эмес, атайын жабдыктар коюлган эмес, коюлган күндө дагы штат ошого жетпейт да. Мисалы үчүн бир машинени 5 киши санай турган болсо, ал жерде бир моментте бир 15 машинени санаганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. 22 тонна грузту санаш үчүн бери дегенде 10-12 саат убактысы кетет да. Ошон үчүн жанагындай кезек күтүүлөрдүн аркасы узаргандан узарып баратат. Уланталы программабызда студия номери 68-06-06 WhatsApp аркылуу да бир топ суроолор келген экен. Азыр аларга кайрылабыз. Негизи бул ИАЭПтин курамында ар бир өлкөнүн өзүнүн министрлери бар. Анан ошол уюмдагы министрлер бул маселени чече алат беле, же болбосо биз өкүлүбүз мисалы өтө эле алсыздык кылып атабы, сүйлөшө албай жатабы? Кандай ойлойсуз, Темир мырза? Мен албетте такыр эле эч нерсе кылынбайт деген алысмын. Алар деле отурган жумушуна ылайык бир мамиле кылып аракет кылып жүрүш керек. Бирок баягы бул жерде биз ИЭПтин алкагында негизи эле Кыргызстан катары биздин даражабыз, дараметибиз канчалык дегенде суроого мен кайрылат элем да. Биз кирип атканда деле кандай шарттар менен киргенбиз? Даярдыксыз киргенбиз. Киргенде дагы зорго киргенбиз. Кирсек кирбесек деп атып, айла жок болуп атып кирип жүргөн өлкөбүз да. Биз ошо 2015-жылдарда айтып жүрбөдүк беле. Бунун бизге кереги жок болчу депчи. Бирок ошондон кийин бизге ошондой мамиле кылынат да. Ошол мамилени биз жол берген өзүбүздө дагы күнөө бар. Биздин мамлекетибизде болсун, ошо өкмөтүбүздө болсун. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, ушу биздин өкүлдөрүбүз расмий эле түрдө кайрылып, бирок буга менимче жардам катары өлкө башчысы же өкмөт башчысы түз кайрылып, ошол деңгээлде чечилиши керек. Бул министрдин деңгээлинде чечиле турган маселе эмес болуп калды деп ойлойм. Кийинки азыр байланышта угарманды угуп көрөлүчү. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кулак сизде, айтыңыз сурооңузду. Мен суроом мындайда, 2017-жылы жанагы бажы жабылып турганда, граница жабылып турганда, Атамбаев ушул маселеге алып келди деп, андан кийин Сооронбай Жээнбеков президент болгондо мына Казакстан менен маселе чечилди деген пиар болуп калып атабы, ошондо курулай сөз болуп калып атабы, мындай элдин кулагына шалуу болуп. Демек эч кандай маселелер чечилген эмес болуп калып атабы. Рахмат. Марлем мырза, кандай ойлойсуз? Эми андай эмес, мен мындай эле айтсам болот да, жанагы 2017-жылы ал жерде толугу менен блокада болгон. Бул жерде Кытайдан келген эми товар народного потребления ошол жөнүндө эле маселе болуп атат да, айыл чарба продукциясы өтүп атат. Бул жерде дагы бир нерсе бар да, мен айтып коеюн, бүгүн болбосо эртең сөз түрдө ал билинет. Официалдуу түрдө Казакстан өзүнүн версиясын айтып атат, Кыргызстан өзүнүн версиясын айтып атат. Чын-чынына келгенде дагы бир маселе бар да. Казакстандан кирип атканда ошол товар народного потреблениега 4% коюлган да. Ал эми биздикине 2,5 коюлган. Анан биз жакынкы арада 1,5 түшүрүп салганбыз да. Мындай негласный договоренность болду. Бул эмне 4 элге түшүнүктүү болсунчу. Немеге кирип атканда жана бажынын тарифинин төлөмү ошондо эки бажынын ортосунда сүйлөшүү болгон да. Биз силер 2,5 көтөргүлө, бизде 4 бололу эле, андан ары түшүрбөйбүз деген да. Бирок биз тарап түшүрүп салган. Бул эми ошол көбүнчөсү ошол Кытайдан келаткан товарларга тиешеси бар да. Бул жерде экономический ар дайым эле мындай дордойду булар жок кылабыз деле жүргөн да, көптөн бери элечи. Негизги экономикалык конкуренция катары да. Мен ошентип түшүндүм, мен ошентип ойлойм. Билбейм, эртең бүрсү күнү мүмкүн ошол версияны ачык айкын айтышы мүмкүн өкмөт, бирок мен ошондой бир маалыматым бар да. Уланталык азыр анда дагы бир угарманды угалычы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Угата сурооңузду айтсаңыз. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Мен суроо делем, ошол Казакстандан мискерлүү товарлар кирип атат. Биздин чегарачылар анчалык текшербейт, эмне кош көңүл карайбы? Биздин азыр бер жактагы байке жакшы айтты, Кыргыз үчүн. Талаптарын бузуп атат, туран эш кылып атат. Ортодогу байке менен эл өкүл мырза чаталардан жакшы үн чыкпай атат. Белки байке күйүкүшүп эле. Эл өкүлү кичине көңүл буруп, ортодо байке эле өкмөт жакшы иштейт экен, ошо эмет койсо болмок. Рахмат соңмойм. Рахмат, жооп бересиздерби? Бул жерде бирөөнү жамандап эметкен эмес да маселечи. Биз ошо берилген суроого жараша жооп берген аракет кылып атабыз. Биз бирөөнү жамандайлы деген максат эмес. Биз айтып кетпедикпи жана орто башындачы. Казакстан тарабынан келген продукцияга биз көзөмөл кылбайбыз, текшербейбиз депчи. Бул жерде анда себептер да бар да. Себеп дегенде биздин Кыргызстандан ишкерлер, ишкер чөйрөсү негизи эле биздин үнүбүз жакшы эле угулуп,
ошондуктан кандай жүк ташыгандар болбосун Казакстандан Кыргызстанга келген товарларды текшерип аракеттер болгон биз тараптан, бирок ошондо биздин ишкерлер чыгып бир топ кайрылуулар жасап бул нерсени токтотушкан да. Ал эми Казакстандын ичиндеги ишкерлердин андай үнү чыкпайт, үнү да жок экен. Ошондуктан бир эле тараптуу болуп көрүнүп атат бизгечи. Бирок мен кайрылып өбүстүн маселеге келчү болсок, бул жерде мен ойлойм бул саясий эле бир маселе, буну саясий деңгээлде чечилиш керек. Демек өкмөт башчы же президенттин деңгээлинде? Мен ойлойм ушу азыр жаңы келген президент дагы ушу Казакстандынча биздин президентке бир жөнөткөн эмесби депчи, ошонучу. Мына мен жаңы президент болдум, мага эмне чалбайсың дегендечи. Мен баягы жаш баланын эле ойуну болуп калып көрүнүп атат да. Бул жерде эң көп жабыркаган баягы эле ишкерлерибиз биздинчи. Анан эми албетте Кытайдан келген товар болобу, башка товар болобу, баарын текшерүү мүмкүн эмес. Мен Талант мырза айтып кетпедиби? Биз кайра эле айтып кетейинчи, биз эмнеге ээп кирдик анда? Эмне үчүн биз ошо бажы биримдигине кирдик? Биз ВТОдо жашнакай жашап жүргөнбүз. Жашнакай иштеп жүргөнбүз да. Жооп болбосо анда кийинки угарманды угалы. Азыр саламатсызбы? Саламатсыздар. Угатабыз сизди. Мен мындай десем, өз жеке пикиримди айтайын дедим эле да. Айтыңыз. Эми бул канча жылдан бери ушул жаап коет, ачып коет, кааласа жаап, ачып коет. Өзүбүздү мен ойлойм да, Кыргызстандын саясий өзүбүздүн эркибиз жокко деп. Эрк керек го дейм мындай, саясий эрк керек да мындай. Карапайым эле элдин жолунан кайчып эле атат да, качан болбосунчу. Чоңдор өзүнүн айлыгын алып, ишин кылып жүрө беришет. Ал карапайым эле эптеп өндүргөнү өткөзөйүн десе эле барып ошондой эле жабып. Эрк кылбасак же бир жол таап издеп ошол чыга турган выход издешибиз керек. Же болбосо алар менен тең катып отуруп, мына момундай картаны ачып сүйлөшүп эле, мындай кылалы. Болбосо мындай кылабыз, силер мындай кылгыла деп элечи. Качан бул өмүр бою токтобойт бул. 3 жыл бул дагы 2 жыл токшуп жүрө берет. Рахмат, бул сунушун айтып окшойт. Бизге келген кийинки суроого көңүл бөлөлүчү. 2017 деле бир топ ишкерлерге мамлекет эч кандай компенсация төлөп берген эмес. Азыр деле чыгымга учурап атабыз дейт. Товарларыбызды чачып, абдан товарларыбызды чачып, биздин чөнтөккө урулган эле сокку болуп жатат дейт. Ошондуктан өкмөт бул ирет жок дегенде компенсация кылып бере алабы деп кайрылган экен да. 2017 жылкы жагдайда бул нерсе болгон. Экономика министрлиги мониторинг жүргүзөбүз. Чек арада кайсыл жүк ташуучулардын автоунаалары токтоп жана зыян тартып аткан булардын белгилүү бир эмеде компенсация кылып беребиз деген эме бар болчу да. Айта бериңиз, тезирээк. Бирок тилекке каршы ошол учурда өзгөчө кырдаал жарыяланбаганы үчүн мамлекет бул нерселерди, чыгымдарды компенсация ала албайт экенбиз деген бир жүйө менен ошол боюнча калып калган. Азыркы күндө дагы ишкерлер эми азыркы материалдык тартып аткан зыянынан дагы контракттык негизде ташып жаткан кардарларын жоготуп атат. Бул 2017 жылы бир сокку болгон. Азыркы күндө экинчи сокку болуп атат да. Эгер ушул жагдайда улана бере турган болсо, биз экономикалык бир коллапска келип такалабыз. Анда чек аралардын баарын жаап алып эле, өзүбүздүн суубузду жаап алып, анда өзүбүз менен өзүбүз болуп, же Кытай тарапты карап эле окатыбыз кылышыбыз керек. Же болбосо жакынкы чыгыш менен Иран, Өзбекстан, Түркменистан аркылуу ошондой соода сатыбызды улантышыбыз керек. Анда казак тарап менен Орусия тарапты унутуп, эшиктерди жаап алып эле бул союздан чыгышыбыз керек болуп калат да. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Мен тилекке каршы азыр эле кошулуп калдым эфирге. Бирок буга чейин бирөөсү жакшы айтты, анаңыздарынчы бекеринен киргенбиз депчи, ошо таможня союзгачы. Негизи биз алар деле дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү, биз деле дүйнөлүк сооданын уюмунун мүчөсү, ВТОнун даяр эле инструменттер бар да, ушул ВТО аркылуучу. Ошол аркылуу кандайдыр бир чара көрүп иш кылсак болбойбу, ВТОнун эле чегиндечи. Ошону суроо берейин дедим да. Рахмат. Мен чейинки жана угуучуларыбыз айтып кетпеди, ошолорго жооп бергенче да айтып кетейин. Мен жана биринчи угуучубуз башынан укпай калган окшойт. Мен келгенде эле айтып кеттим, дагы да кайталап кетейин. Биз ЕЭПке мүчө болгондон кийин биз тең ата
башка мамлекеттерде эле тең ата сүйлөшүбүз керек. Биздин болгон азыркы болуп аткан учурлар боюнча претензия кылып, ал жакта отурган эки министрибиз иштеп, ал жерде комиссиясы бар, соту бар керек болсо, ошолордун баардыгын ишке аштырып, жумушту башташ керек да. Эми өкмөттү колдоп атат деп айтып калды. Өкмөттү мен коалицияда болгондон кийин колдойм, бирок мага окшогон маселелер боюнча мен эч качан колдобойм. Чек ара маселеси Тажикстан боюнча дагы мен өзгөчө пикиримди айттым. Азыр деле өзүмдүн пикиримди айтам. Мен мындай нерселерге ар дайым каршы болуп келгем. Өзүмдүн позициям бар да. Ошону туура айтып коеюн. Угатабыз, сизде кийинки угарман. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бир аз катуураак сүйлөсөңүздөр. Эми кайра жаап аткан өкүнүчтүү. Эки элде кеп жок, бажы тармак же андан дагы жогорку жактарда болушу мүмкүн байланыштуу. Эми жол жапкан, тоскон, ага себепчи болгон бул жакшы адамдардын иши эмес. Ар кандай себептерди айтып атышат, бирок чыныгы себеп башкадай сезилип атат бизге. Экинчи, биримдиги канчалык туруктуу, ишенсе болобу, кирсе болобу деп көз салгандар тескери пикирде калышы мүмкүн да. Бизге киргенде кайсы жактан болсун жеңилдей кирет, биздики чыгар деле бир нерсе ойлоп чыга берип болот. Сурооңуз барбы же пикир ганабы? Ооба, дагы үчүнчүсү, ошо тиешелүү тараптар эрте эрте болгондо убакыт өтүп кетти, бирок сүйлөшпөсө ошо эпке көлөкө түшүп калышы мүмкүн деп ойлойм. Рахмат. Пикир окшойт бул жоңгон. Айтыңыз, Талант мырза. Мен өзүмдүн толуктоолорум бар эле. Мына Марлен мырза да айтып атат. Жана бажы биримдигине киргенден кийинки биздин бажы кызматыбызда тарифтер боюнча өтө туура эмес саясаттар жүргүзүлүп атат. Жанагы айтылып кеткен тарифтердин ылдый түшүшү, өдө көтөрүлүшү ички рыногубузда жана сыртка реэкспорт кылчу рынокто дагы өтө чоң таасирин тийгизип келатат да. Мына ушул Казакстан президентинин отставкасынан бир 10-15 күн мурунураак бажы кызматында ушул тарифтердин жогорулашынын негизинде Ала-Тоо кинотеатрынын ичинде Дордойдогу сатуучулардын нааразычылык акциясы чыкты. Ооба. Ошол негизде биздин бажы кызматы эч кандай даярдыксыз, эч кимге эч кандай эскертүү бербей туруп гана тарифтерди жогору көтөрүп салгандан жанагынча канча миңдеген кишилер жабыр тартканын айтып чыгышкан. Булардын бардыгы тең массалык маалымат каражаттарынан кеткенден кийин, андан кийин биздин бажы кызматы көтөргөн бааларды кайра түшүргөн да. Муну казак тараптагы, Орусия дагы көрүп атат. Алардын атайын кызматтары дагы бул маалыматтарды берип аткан негизинде бул нерселер жасалып атат деген оюм бар да. Экинчиден, жанагы ЯЭПке биз мындай даярдыксыз киргенибиз бир. Экинчи баягындай сөз келгенде айтпаса сөздүн атасы өлөт дейт. Бизди мындай көтөнзордук менен алып келип киргизди да. ЯЭПкечи. Азыркы учурда мисалы үчүн кошуна Өзбекстандан деле карап отурсак, алар деле эч кандай ЯЭПке кирген жок. Алар дагы бизде өкмөттүн эң чоң эмес эмне болгон мигранттарыбызга боло турган жеңилдиктер бар. Экономикалык бизге 180 миллиондук бир базар ачылып атат деген жүйөлөр коюлган. Азыр ошол 180 миллиондук базар 6 миллион Кыргызстандын базарын алып койду да, биз 180 миллионго кире албай калдык азыр. Же биз рынокту алдырып атабыз деген ойду айткыңыз келди. Алдырып коебуз. Жана өзбектердин Россия Федерациясында иштеп жаткан мигранттары биздин Кыргызстандын мигранттарына караганда 4-5 эсе көп. Алар деле өзлөрүнүн ишин кылып жүрүшөт, окатын жүргүзүп атышат. Ошол эле учурда өзбек мамлекети Кыргызстанга караганда Россия менен соода саттык байланышын бизден канча эселеген суммада же болбосо товар айлануусун жогорку деңгээлде алып барып жатышат да. Бул жерде дагы бир нерсени кошуп кетиш керек. ЭЭПтин астында, эл астында бизде баягы ГСМ, бензиндин баасы боюнча дагы көп мындай коркунучтар болот деп коркутуп келгенде, кирбей калсак азыр 40 сом беле ошондо 50 сомго чейин чыгып кетет, 60 сомго чейин чыгып кетет деп. Азыр Италия эле ошондой болуп калды да. Биз демек ЭЭПке кирип алып, биз корккон ГСМ баасы да түшкөн жок. Ага караганда Казакстанда 10 сомго арзан болуп атат. Бул түздөн түз азыркы ЭЭПте иштеп аткан биздин эки министрибиз
иштеш керек, анан өкмөт бул түздөн түз башы менен жооп бериш керек да. Туура айтып кетти, биздин позициябыз мындай аз да, өтө катуу тең ата боло албай атабыз да. Тең ата болуп, керек болсо жана айтып кеттимби, чыгып кетели, керек болсо алып келип туруп, Белоруссия кылгандай алып келип туруп, немелерин коюп койгон бир убакта таможниктерин Россиянын границасына. Ошондой ушунду маселелерди да биз коюшубуз керек да, тең ата болуп сүйлөшүш керек. Анан президенттин уровенинде дагы көтөрүлө турган маселе болуп калыптыр. Буну да сөзсүз түрдө премьер-министр жана президент сүйлөшө турган маселе. Кыргыз-казак өткөрмө пункттарындагы абал боюнча сүйлөшүп жатабыз. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, ЖИА бизнес бирлигинин төрагасы Темирбек Ажыкулов жана Соода өнөр жай палатасынын транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткерим бизде мейманда. Азыр байланышта угарман күтүп жатат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угаталы, сизде сурооңуз, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Менин атым Улан. Мен могу тарифтер боюнча суроо берейин дегем. Эмне себептен чет өлкөдөн келген жүктү Кыргызстандын ичинде доллардын курсу менен растаможка кылынып атат? Ошол суроо боюнча. Себеп эртеңки күнү доллардын курсу 30 сомго түшүп калса, биздин эмелер, таможниктер болобу, же ким ошону курировать эткен кишилер кайта сомго өткөрүп салабы? Ким жооп берет? Урматтуу угарман, Кыргызстанда таможня тарифтердин, бажы тарифтеринин доллар менен айтылганы менен, бирок силер ошол күнкү Улуттук банктын курсу менен гана төлөйсүңөр да. Эч качан бажы кызматын кылып жатканда, же болбосо бажы төлөмдөрүн кылып жатканда доллар менен эч качан төлөбөйсүңөр. Тарифти доллар менен белгилеши мүмкүн. Бул эл аралык бир кабыл алынган валюта болгон үчүн доллардын негизинде айтылып атат, бирок сөзсүз түрдө төлөп атканда силер ошол күнкү Улуттук банктын курсу менен гана төлөйсүңөр да. Бул саясий өңүтү бар дагы суроо экен. Бир жагы 2-3 угарман жазыптыр. Саламатсыздарбы дейт. Бизде эгерде ИАЭПтин пайдасы болбой атса, ишкерлер ушинтип кыйналып атса, анда андай союздун кереги жок эмеспи? Мүмкүн чыгып кетербиз. Оюңуз кандай деп кайрылат? Мен бул жерде ИАЭПте чоң саясат бар да. Бул жерде килейген Россия Федерациясынан канчалык биз ошолордон муктаж болуп атабыз, канчалык ошолор менен, бул жерде Казакстанда эмес, көбүнчө ошо Россия менен чоң саясат да. Ошолор менен чоң болобузбу, болбойбу деген маселе да. Эми чын ачык айтып коюш керек, андай нерсеге, андай кадамга азыр эч ким барбайт. Андай нерсе күтүлүү да мүмкүн эмес да. Угаталы, сизде саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтыңыз. Бишкектен чыгаттым, атымыздан. Эми ушу биринчиден мен ойлойм да, былтыр Казакстан айтты эле, таможнядагы коррупциянын жою боюнча ушундай болуп атат деп. Ошол былтыр айткан сөз быйыл дагы кайталанат да. Ошол жоюлган да жок. Бир таможня бир жоопко тартылган жок. Бул биринчи. Ошондо былтыр Атамбаевди күнөөлөө эле келек. Атамбаев кылды, Атамбаев ушундай кылып койду. Анда мында ким күнөөлүү болот? Жээнбек күнөөлүү, кимиси күнөө? Өкмөт күнөөлүү. Өкмөт күнөөлүү болсо өкмөт отставкага кетиш керек да. Бир чек ташты. Былтыр анда Тажикстан жапты, Тажикстан бүткөн эми Казакстан басат. Эртең Казакстан жабатса Өзбекстан чегара алмайт. Качан бир Кыргыз ичинде турган чиновниктер качан иштейсиңер? Качан эл үчүн жашайсыңар? Өзүңөрдүн чөтө ичине кызыкчылык иштейсиңер, эл үчүн иштебей. Рахмат. Туура айтат, өкмөт иштеш керек. Өкмөт бул жерде түздөн түз жоопкерчиликтүү. Казакстан болобу, Тажикстан болобу, бул түздөн түз азыркы өкмөттүн жоопкерчилиги. Кийинки угарманыбыз кайрылып атат да, Кыргызстандын эми мындай саясий рычагтары барбы, казак тарапка жооп бере турган, эгерде алар өткөрбөй атса деп сурашкан экен. Бизде рычаг бул жазында болот, Кудайым буйрса. Бул суу маселеси. Эң чоң рычагыбыз бул ошол суу маселеси да. Биз сөзсүз түрдө бул маселени дагы жазында өкмөт тең ата болуп, бул маселени дагы сөзсүз түрдө ответный реакция кылыш керек. Сиз парламентте мисалы ушул жагдайды көтөрөсүзбү? Өзүңүз ушундай сунушту бересизби? Чечүү жолдорун карагандачы? Мен берем, бүгүн деле берем. Бүгүн келет премьер-министр саат 9-да. Мен бул нерселерди сөзсүз түрдө айтам. Эмне дечи эле Кыргызда эл башы болгуча суу башы бол дейт. Биздин дагы көчөдө бир күнү майрам болор. Эми Казакстан рычагты көтөрүп эле тартып эле каалагандай ойногум келет, ойногум келбейт деген нерсе болбошу керек. Бул негизи эл аралык деңгээлде мамлекеттин жасай турган нерсеси эмес. Бул жол жабуу. Жада калса айыл жергесинде дагы бир жолду жабыш.
бул өтө чоң жаңжалдарга алып келет. Азыркы күндө эки килейген мамлекеттин боордош деген мамлекеттердин ортосунда ушундай бир тоскоолдук бул өтө эле жагымсыз нерсе болуп атат да. Андан сырткары жана Марлен мырза айтып атат, биздин ЯЭПтеги өкүлдөрүбүз боюнча менин өзүмдүн жеке пикирим бар эле. Бул ЯЭПтеги министрлик кызматтарга кетип аткан биздин жарандар Кыргызстанга батпай калган. Кереги жок болуп калган коомчулукка, же болбосо бирөөнүн тайеке жээни, тууганы, кудасы ушул сыяктуу адамдар кетип атышат дагы. Ошол жакта Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой турган, ошол Кыргызстандын таламын талаша турган, чындап күйө турган бир патриот кишилер барып иштесе өтө жакшы болот эле да. Биз экономика министрлигине кайрылганыбызда ошол жерде биздин өкүлдөр бар да, ошолорго кайрылалы деген учурда эмне деп айтылат? ЯЭП деген ал жерде отурган министрлер жалгыз гана Кыргызстанга карабайт. Алар жалпы ЯЭПтин маселелерин жана көйгөйлөрүн чечүү үчүн отурат, Кыргызстанды карай албайт дейт. Бирок ошол эле учурда Армениянын болсун, Белоруссиянын болсун, башка өлкөлөрдүн ЯЭПтеги өкүлдөрү ошол өлкөдөгү болуп жаткан жагдайларды жазуу түрүндө болобу, ооздук түрдөгү бир маселени коюп, өзүлөрүнүн маселесин жана мамлекеттин кызыкчылыгын коргоого аракет лоббировать этип, ошолордун кызыкчылыгын астыга сүрөөгө аракет кылышат да. Темир мырза, сизде кошумча барбы ушул боюнча? Мына көп кызыгып атышат, ЯЭПтеги биздин министрлердин чабалдыгы мүмкүн алмаштырыш керек деген ойлору бар. Негизи биздечи жалпы эле мамлекеттик өкмөттө бир биримдик же болбосо бир багытта өнүгүүлүк этели деген тилекке каршы иш аракеттер азыраак. Ар бир министрлик өзүнчө бир хан падаша болуп, мамлекет болуп, ошондой бир мамиледе жашап атабыз да, көрүшүп атабыз. Ишкер катары айтадым. Ошондуктан бул жерде ЯЭПтеги министрлер болсун, же болбосо ошо бажы биздин башкармалык болсун дегенде алардын бир кылган иш аракеттери же кылбай койгон иш аракеттерине мен таң калган жокмун. Тилекке каршы мен ойлойм, бул маселеде бир сиз үчүн демек кадырес эле көрүнүш болуп аткан экен да? Тилекке каршы биздин баягы тажрыйбабыз жеке албетте чек ара менен тажрыйбам болгон жок, бирок мен Кыргызстан ичиндеги ишкерлүүлүккө тиешелүү көп иш аракеттерди көрүп атабыз, ошондой эле мамиле бар да тилекке каршы. Эми муну президент айтып келип атпайбы, ишкердүүлүктү өнүктүрөлү, ишкерлерге жардам берели депчи, бирок эмнегедир ошо президенттин сөзү ылдыйкы деңгээлге жетпей калат деген ойдомун да. Улантабыз дагы бир угарманды угалы, азыр саламатсызбы? Айтыңыз, кулак сизде. Саламатсызбы, депутат мырзага суроо эле. Биздин президент күн катпайт. Айтыңыз. Биз президент эмне үчүн үн катпайт бул проблема боюнча? Эми мындай да, азыр айтып атпайбы, президент айтып ылдыйкы уровеньге чейин жетпей атат депчи. Чындыгында бул жерде азыркы учурда бул түздөн түз таможнянын жетекчисинин жоопкерчилигинде. Анан өтүп премьер-министр жоопкерчиликте да. Президент мен ойлойм сөзсүз түрдө үн кагыш керек. Жанагындай Тажикстандай маселе болуп бир убакыт өткөндөн кийин үн кагып атпайбызбы? Өзү негизинен убагында кагыш керек эле да. ИЭП боюнча айтып кеттим. ИЭП боюнча мен өзүнүн ичине барып көрүп келгем. Кандай иштеп аткан составын, башка мамлекеттердин министрлери кандай иштеп атат экенин бүт көрүп келгем да. Чынынан келгенде чындык бар да. Ал жерде катуу биздин позициябызды күчтүү кармай турган адамдар барыш керек да. Бербей до конца ошол жерде урушуп, биздин талабыбызды талашып, тартышып иштей турган жетекчилер барыш керек ал жергечи. Бизде бияктан жумуштан кетип калган, же болбосо тууган деген нерселер чындыгында болуп жатат да. Кадр решает все деп коет, тилекке каршы барып кайра эле биз ошол жерге өзүбүздү баткакка салып койтабыз да. Уланталы дагы угарман байланышта, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Саламатчылык. Саламат, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен суроо берейин дедим эле, Бишкек шаарынан элестеп атам. Ой, ал жерде айтып атасыңар, премьер-министр өкмөт чечиш керек деп. Өкмөткө эле керек болсо жерде бир кыйын болсо бир 6-7-10 кишиге, а жерге депутаттар, президент ошонун баары биригип чечиш керек го дейм. Анан Мухамбеткалый Абылгазиев ошол жерде жанагы вице-лер менен кантип чечет? Рахмат. Түшүнүктүү болду, суроосу айтсаңыз. Эми ар бир
органдын өзүнүн түздөн түз аткара турган функциясы бар да. Өкмөттүн бул түздөн түз функциясы, анын ичинде таможнянын түздөн түз функциясы. Ошондуктан бул жерде алар жооп бериш керек. Аткарыла турган функциясына караштуу жооп тартылыш керек да. Туура түшүнсөңүз, жогорку кеңештеги отурган депутаттардын функциясы такыр башка. Негизи бажы боюнча айтып калбадыңызбы, бир топ кемчилик бар депчи. Мына бул жерде меймандардын баары айтып атышат, бирок буга чейин деле бажы баягы планды аткара албай калган деле бажынын жетекчисинин кызматтан кетүү маселеси парламентте көтөрүлөт деген ойду сиз айтып өттүңүз эле. Негизи өзү ушул парламентте ушул маселени көтөрдүңүзбү андан кийин? Ооба, биз 2018-жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча маселе көтөргөнбүз. Комитеттин чечимине кошконбуз. Планды аткарбаган жетекчилер сөзсүз түрдө аларга чара көрүлсүн депчи. Бул налоговый боюнча, анан таможня боюнча дагы 2 орган боюнча да бизде аткарылуу болгон жок. Ордунан жылган жок алар. 97% неме тиги таможня аткарса, 94% налоговый аткарды. Ошол эле кезекте ФУГИ деген бар, фонд госимущества, ал да аткарган жок. Биз өзүбүздүн чечимибизди карап бердик. Анын алкагында майда годовой отчет деп коет. Ошол отчетто каралат алчы. Ошондо же жумуштан кетет, же калат. Кийинки угарманыбыз сурап атат, дагы эле бир топ ишкерлер экен да, бул байланышка чыгып аткандар. Эми биз дейт ишкерлерге ээлерине дейт каражатты төлөшүбүз керек болот деп кайрылган экен. Биз жөн гана аткаруучубуз да анан кетирген чыгымдарыбызды ким төлөп берет? Өкмөттөн талап кылышыбыз керекпи? Бизге ким жардам берет деп кайрылып атышат. Урматтуу ишкерлер. Кечээ айтмакчы, Айыл чарба министри Мурашев мырза айтып атат, бул оор жүк ташуучулар калпайтып атышат, ал жерде эч кандай айыл чарба продукциясы жок, жөн гана ушундай товарлар депчи, бузулбай турган товарлар деп жооп берди. Мен ишкер катары айтып кетет элем, Мурашев мырзанын чөнтөгүнөн кандайдыр бир сумма чыгып кете турган болсо, ушинтип сүйлөбөйт эле да. Ал жакта креслодо отуруп алып андай нерселерди айтыш. Министр катары ушул жерде 30 километр турган жерге өз көзү менен барып көрүп келсе болмок. Кабинетте отуруп алып баргандай пикирлерди, ой жүгүртүүлөрдү айта берсе болот да, адамдын кыялы деген чексиз кете берет. Андан сырткары бул компенсация маселеси боюнча эми азыр баардык нерсени биз өкмөткө жүктөп атабыз деп атпайбызбы? Угуучулар да айтып атышат. Эми ар бир нерсенин өзүнүн аткара турган функциясы бар. Мына депутат мырза да айтып кетти. Депутаттар мыйзам чыгарып беришет, жолун жасап беришет, аткаруу бийлиги өкмөт. Ошол өкмөт жасап аткан саясаты, өкмөттүн кылып жаткан жумушу эртең бирси күнү мен жеке ишкер катары же бир ассоциация катары сырт мамлекетке чыкканда мени менен чогуу өкмөттөн бир мүчө барбаса мени эч ким тааныбайт. Ал жерден депутат менен келген жоксуң же президент менен келген жоксуң деп сурабайт. Өкмөттүн мүчөсү аткаруу бийлигинден министрлик, тиешелүү министрлик же болбосо премьер-министрдин аппаратынан белгилүү бир адамдар келсе, ошондо гана биз менен сүйлөшүүлөр жүрүшү мүмкүн. Бул бир жагы. Экинчиден, азыркы күндө мына бүт бардык нерселер контрабанда жана тарифтер боюнча болуп атпайбы? Казакстандын койгон жүйөсү да ошол жана ошол эмени жүйөнү бетке кармап казактар кыргыздардын жүгүн өткөзбөй атышат. Бул жерде биздин бажы кызматынын кылып жаткан саясаты жана аткарып жаткан функциясы өтө мындай айтсак чабал болуп атат. Бул ушундай мониторинг бар. Мага алып келген каттар боюнча бир ташуучу фирманын 2014-жылы Кыргызстан биримдикке кире электен мурун бир фирма бир жылдын ичинде 114-115ге жакын рейс жанагы кездеме Турциядан жана башка өлкөлөрдөн кездеме алып кирген экен. Ошол убакта Кыргызстанда тарифтер арзан болчу. 2015-жылы биз ИАЭПке кирдик. Бул сумма 50%ке чейин түшүп атат. Андан кийин 16-жылы 6-7 рейс менен токтогон, 17-жылы бизге эч кандай кездеме кирбей калган, ткань. Ушул учурда биз таможня менен сүйлөшүп, силер тарифтерди казактардыкындай кылып түшүрүп бергиле. Азыр биздеги кардарлардын көбү Казакстанга кетип атышат.
Эмне үчүн дегенде ошол эле Кыргызстандагы тигүү цехтеринин баардыгы тең өзүнүн кездемелерин, тканьдарды Чимкенттен, Алматыдан Растамбашка кала баштады. Ошол эле кардарлар Казакстанга өтүп кетти да. Биз таможняга айткан күндө таможня биз ИАЭПтин негизинде бул тарифтерди түшүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок, бул биздин компетенциябызда эмес деген жүйөлөрдү айтып келген. 2018 жылдын аягында биз айтып жаткан тарифтерге, биз каалап жаткан тарифтерге 2018 жылдын аягында түшүп берди. Муну менен эмнени айтсак болот? Эгер таможня кааласа, бажы түшүрөт, кааласа көтөрөт. Ошол эле учурда 6 метод деген нерсени коюп алышкан. 1, 2, 3, 4 метод бизде тилекке каршы иштебейт. Биздики бүт бардыгы тең 6 метод менен жана өкмөттүн бажы кызматынын астында коюп жаткан силер планды аткарбайсыңар деген нерсеси менин оюмча жеке пикирим туура эмес саясат. Эмне үчүн дегенде бажыга канчалык көп төлөм түшсө, бул эмне демек? Сырттан импорт көп келип атат деген сөз да. Сырттан импорт көп келип атат. Бажы кызматына силер деген бюджетти толтургула деп ушунчалык көп нерсени айта турган болсок, биз сырттан эле товарлар ташып келип, ишкерлердин акчасынын баары тең сыртта калышы керек да. Биз көбүрөөк саясатты экспортко кылышыбыз керек болчу. Жана тарифтер боюнча дагы биздин бажыда өтө чоң эмелер бар да, мүчүлүштүктөр бар. Ушул тарифтердин негизинде жалпы ИАЭПтин системасынан караганда Кыргызстанга кирип жаткан товарлардын баардыгы тең 6 метод менен кирип атат. Алардын баардыгы тең, считай, что контрабанда деген сөз да. Кыска жооп бере барбы? Жана план боюнча антип талап койбош керек деп атат да. Эми мындай да, азыр негизи эле таможняда биз айткандай эле коррупционный схемалар барбы жокпу деген чоң маселе да. Ал жерде бизде сөзсүз түрдө коррупция бар да. Ошонун баардыгын жойсок, төлөмдөрдүн баардыгын көтөрсөк, аткарылган пландардын баары аткарылса, таможнянын толугу менен функционировать этип, Грузияда системаны киргизип иштесе, өтө жакшы нерселер болмок эле. Ал эми айтып кеткен жанагы чындык нерселер бар да, бизде көп өзү ИАЭПке киргенде биздин көп нерселерибиз өзүбүздө чыккан товарларыбыз ушул Россияга, Казакстанга сатылыш керек эле да. Мындайча айтканда экспорт көбөйүш керек эле. Бизде ар дайым эле отрицательный сан болуп келе берет да, импорт көп, экспорт аз да. Бул түздөн-түз биздин өзүнүн экономикабызга тийиштүү, түздөн-түз биздин жарандарыбыздын турмушуна тийиштүү нерсе да. Ошон үчүн бул жерде Минэкономика чоң бир мындай салым жасаш керек. Экспортты көбөйтүү максатында ошол тарифтерди карап чыгыш керек да. Эми биз күтөлүк бул маселе кандай өңүт алып, кандай чечилет? Мына бүгүн парламентте дагы өкмөттүн маалыматын укканда ошол айтылган сунуштарды сиз берет экенсиз. Мына кечээки 2 апрелдеги алынган маалыматка таянсак, азыр 300гө чукул ушул оор жүк ташуучуна Ак Тилек, Чоң Капка көзөмөл өткөрүү пункттарында турган экен. Бул оор жүк ташуучу гана унаалар эмес, ал жерде жанагы жеңил унаалардын дагы кенен эркин өтүшүнө дагы мындай тоскоолдуктар болуп жаткандыгы айтылууда да. Суроолорго Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, ЖИА бизнес бирлигинин төрагасы Темирбек Ажыкулов жана Соода өнөр жай палатасынын транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткерим уулу жооп беришти. Ушуну менен Айлампа программасын жыйынтыктайбыз.